Assalamu alaikum достор. Кандайсыңар? Айлапа тынчпы? Жакшы жүрөсүңөрбү? Казиного каршы деп казинодагы бир ишти алып бара берсең чарчап кетет экен киши дагы чанан. Казинодон сырткары бүгүн mo Facebook'ta карап атып bir мигрант кыздын кайрылуусун көрүп калдым да, анан эмеге комментарияга ссылкасын жөнөтүп коем, өзүңөр да көрсөңөр. Үнү кандай угулуп атат достор, ошо үнү тууралуу айтып койсуңарбы? 1-2 жумадан бери петличка алып аябай кубанып, ушу менен сүйлөгөн бир өзүнчө эле керемет болуп атат мага. Мигранттар тууралуу сөз болот достор. Канча бийлик келди, ушу мигранттарга бир өзгөчө мамиле эч ким кыла алган жок. Жогорку деңгээл боюнча ачык айтып коюш керек. Адахан Мадумаров мигранттарга депутат болгон кезинде да, болбосо дагы мигранттар менен ал акыбал алып көп байланышып жүрөт. Ошон үчүн сөз эзин табат. Анткени адилеттүү сүйлөгөнгө аракет кылалык. Эми достор, мигрант болуп мен дагы Астанада иштеп келгем, барып келип иштеп, көп жыл иштеп келгем. Астананын суусун да ичкем. Анан аякта татыктуу жүрсөң, мен өзүмдүн ишимди айтып берип атам. Эми татыктуу ичпей, алдабай, бир сөз менен айтканда баарыбызга ясны түшүнүш үчүн достойный жүрсөң, сен ажектен казакпы, оруспу эч ким кыңтете албайт. Мисалы үчүн биз билеген президенттин деңгээлинде ресторандарды башкардык. Ошол жерде орусу да, казагы да, өзбеги да, кыргызы да биздин кол алдыбызда иштеген. Ошон үчүн жалпы эле депутаттарга да кайрылам. Мигранттарга өтө аяр мамиле жасаш керек. Азыр биздикилер Равшан Сабиров, инвестиция комитетинин төрагасы, Кыргызстанга мынакей азыр ким угуп атса, Айка кандайсыз, ден соолугуңуз жакшыбы? Көрүп угуп атканыңызга рахмат. Биздей болгон бир инсан сүйлөп аткан. Канат байке кандайсыз? Анан эң негизги инвестор бул мигрант. Жакшы жагынан айтып атам да, достор, ушуну жакшы угуп алсаңар. Бирок ар бир кыргыз чет мамлекетке көчүп кетип чыгып атпайбы? Ошо бир кыргыз чыгып кеткен биздин бир суверенитет жок болгонго барабар. Анткени ал бояктагы жүргөн кыргызстандыктардын кетишине анын ордуна башка Кытай, Түрк, немис дагы бирөө келип ордун алат да. Бул өтө оорчундуу маселе. Муну эч ким этип бара албай атпайбы? Анан өзүңүз элестетип көрсөңүз, Кыргызстанга мына мен болжол менен айтып атам, азыр 2022 жылбы, 2025 жылга чейин биздин мамлекетте мындай стабилдүү саясат, стабилдүү кадровый политика, стабилдүү өндүрүш, стабилдүү бизнести коргобосо, бизге мындайча айтканда порядочный инвесторлор келбейт. Бизге мына жана момундай эмелер келет, момундай Кытайлар, жана көрүңөр, $1 миллион салып, 100 миллион кыргыздын акчасын соруп кеткен казино ачам, анан майнинг ферма ачам, ушундай аферисттер келет да. Бөлкүңөрдө көрүп койгула, бул мынакей тарых үчүн жаттап эстеп алсаңыздар болот. Ошон үчүн инвестиция бул акча бейпилдикти сүйөт, мындай тынчтыкты, ынтымактуу жерди, мындай саясий, кадровый чыхарда стабильности сүйөт да. Ошон үчүн эмне үчүн Казакстанда көптөгөн жылдан бери инвесторлор көп уялаган? Анткени аякта стабильность болгон 30 жыл да. Албетте аяк диктаторский мамлекет, бирок диктаторский мамлекет болсо дагы инвесторлор ошону сүйөт. Анан мигранттар тууралуу, ошон үчүн биздин мигранттардын жанагыдай каза болуп калганда, валейкум ассалам, Улан Досматов кандайсыз? Каза болуп калганда алып келген грузовецти кетирген бүт уш жерде керек болсочу, Россиянын өзүндө билбейм, бир 20 сотрудник, 50 сотрудник иштеби билбейм.
Россиянын өзүндө 1000 элчи болсо дагы посольстводо иштеген аздык кылат. Анткени бизде 700 миңге жакын, миллионго жакын балдарыбыз, кыздарыбыз иштеп атпайбы? Анан ошого эле чарай мынакей баягы болгон окуя. 12 жаштагы кыздын ата-энеси иштегени ошол жака нянька болгону жөнөткөн. Көрүп атасыңарбы? Ошо таяк жеп анан келип кандай болду тагдырын билбейм. Бу да өтө оор тушунду мамиледе муну менмин деген жетекчилерчи бу ар бир кыргыздын жараны анын подданные да дүйнөнүн любой бурчунда кыйынчылык көрсө, зулум көрсө, ошол жака учуп барып, желеттерин жиберип, элчилерин жиберип, Кыргызстандын жаранын коргоп калыш керек да. Негизи жетекчинин эмесин айтып атам, сыпаттарынчы. Эми мындай сыпаттар Умар радиаллаху анхуда болгон, көп жакшы мындай мыкты падышаларда болгон да. Мисалы Осмон империясында бир жараны дагы коргоп көлөкөлөп турган да. Ошон үчүн негизги багытыма кайрылайын, ошо жана кичинекей кыздын таяк жеши, анан Бишкекке 2 ай болуптур ошо мигрант кыз келипчи. Анан Бишкекке келип окуясын айтып берейин, анан улантайын достор. 2 ай мурун келип, анан жумуш издептир да. Бишкектен анан жумуш таппаптыр. Кыйналып анан видеоролик жасаптыр. Ал кыз мынтип айтып атат да. Ассаламу алейкум Канатбеке, кандайсыз? Ал кыз мынтип айтып атат. Россияда 10% кыргыз кыйналса, 90% жакшы жашайт экен дейт. А Кыргызстанда, Россиядан келген кыз айтып атат. Кыргызстанда 90% эл кыйналып жашайт экен, 10% жакшы жашайт экен деп ошо тыянак чыгарып атат. Анан ошонун негизинен айтып атам. Ошон үчүн биздердин ошол кыздын окуясын анан комментарийга ссылкасын жөнөтүп коем. Ошол кыздын окуясы любой келген мигранттын башынан өтөт. Ошон үчүн бул сөздү угуп аткандар ким угуп атса, сыртта жүргөн мигрант досторуңарга бөлүшүп койгула, силерге аманат. Анткени деген Россияда примерно 500 миң, балким 400, балким 300 миң. Бул деген эбегейсиз чоң күч Россиянын жарандарын алганда, ошолордон өзүбүздүн кыргыз мыкты, мекенчил, диндар, иманы күчтүү балдар депутат кылып чыгарышыбыз керек. Бөлүшкүлө. Бириксин тышта жүргөн кыргыздарчы. Бизди деген ушунун баарын мен эмес, жол башчылар, Акылбек Жапаров, Садыр Жапаров, Талант Мамытов, ушундай лидерлер айтып элди бириктириш керек да. Эл качан биригет, ошондо биз өнүгүүгө чыгабыз. Элде качан иманы толук болот, ошондо өнүгүүгө чыгабыз. Ошон үчүн бүт сыртта жүргөн мигранттарга айткыла, атаңаларыңарга, энелериңерге, инилериңерге, кудаларыңарга, өкүл балдарыңарга, айылдаштарыңарда, махалядагы балдарга бүт айткыла, биригелик давайте. Эмки ким мигрант болуп сыртта көрүп атса, эмки Россиянын шайлоосу, Госдумасы кайсы убакта болот, баарыңар биригип туруп 2-3 про властный партияларга киргизип, кыргыз балдарын шайлатып, алдыңкы орундарга барып, железно коюш керек. Эмне үчүн биз Кыргызстанда партияларда, выборларда укмуш иштейбиз? Мына Канат байке деле өзү далил. Бүт ыкмаларын билебиз. Чынар эже кандайсыз? Алхамдулилла, шүгүр. Умар. Ассаламу алейкум Акжолтой мырза. Таластан ысык салам. Ва алейкум ассалам. Манас атам жаткан жерге менден да ысык салам. Талас элик казиного каршысыңарбы негизи? Анан биригелик достор, биригип туруп өзүбүздүн депутаттарды чыгаралык. Россиядан өзүңөр элестетсеңер, жогорку кеңеште эле жакшы инилер, агалар отурса кандай кубанабыз. Ошондой эле Россиянын Госдумунда бир кыргыз мондай менде болгон калпакты кийип алып отурса кандай сүйнөсүңөр? Бүт маселени чечет. Анан аяка барганда да бир көпөстү түртүп шайлап албай, мекенчил, мындай мээси ордунда, дини ордунда зирек балдар шайласаңар, ошол жерден миграциянын вопросун көрсөтөт. Ошондо Россиядан кыргыз мамлекетинин элчисин чакырта алат, ал балачы. Чакыртып туруп айта алат, момдай маселе бар деп. Мисалы үчүн бизден бир күнү убакыт келгенде бийликке келербиз, Кудай буйрса, элибиз колдоп турса, депутат болорбуз, министр болорбуз. Мен ошондой маселе болгондо миграциянын жана регистрация бар го, 5000 рубльден жегенчи, ошону мындай эле чечип коймокмун. Ар бир кыргыз
Россияга барган кыргыз, Казакстанга барган кыргыз бирөөнүн үйүнө жалдырап пропискага отурбайт. Прямой посольствого барып эле, посольство Россиянын миграциясы менен келишим түзүп, трехсторонный ошо Кыргызстандын элчилигине эле отургузмакпыз. Анан мен барып отурдум да ошака. Анан мен Кыргызстандан мен күнөө иш кылсам, мурдасам, мыйзам бузсам, мени тапчу Кыргызстандагы 2-3 гарантированный берген мындайча попечительдерге берип коймокпуз данныйлар. Мен бирдеме кылсам через ошо таап туруп. Анан эчтеке маселе 1000 кыргыздын, 100 кыргыздын вопросу чечилмек да. Анан достор, бизге азыр Кыргызстанга если bizde момча чыгып кеткен мигрант болбогондо биздин мамлекет же 95-жылы дефолт болуп күймөк. Бул мамлекеттик экономиканын деңгээлинде айтып атам да. Анткени бизге вложение, бизде ички өндүрүштөр бүт өлгөн да, аграрный секторду өлтүрүп салды, кичинекей өндүрүштү өлтүрүп салды. Мамлекетке акча кирип, оборот айланып туруш керек. Ошонун бир эң күчтүү мотору жүргүзгөн иш бул деген мигранттар болгонда. Ошон үчүн мигранттарды жакшылап колдош керек эле. Канат байке, прямой эфирге кошуласызбы кичине? Миграция тууралуу сиз да юристсиз да. Ошолордун эмелери чектелип аткан тууралуу кичине кошумча сөз айтасызбы? Кандай дейсиз? Ошон үчүн достор, баарыбыз чогулап иш алып барышыбыз керек. Мигранттардын эмнеге мен жана депутатта айтып атам, ошон үчүн Кыргызстанда азыр мынакей WhatsApp технология өтө өнүккөн. Мурдакындай эме заман эмес. Таап бири-бирибизди издеш. WhatsApp группалар ачкыла дагы, давайте даже мага жөнөткүлө өз номериңерди. Биз ачалык. Биздин кандай группанын атын, биздин Россиядагы Госдумадагы депутатыбыз дейбизби? Давайте анда мага чалсаңыз. Эме, менин экраным Канат байке горизонтальный турат, сиз дагы тиги книжный эмени басып туруп Facebook'ту горизонтальный кылсаңыз, ошондо туура болот. Давайте горизонтальный кылсаңыз, чалганда дагы бүт туура болот. Мен атайын горизонтальный кылам, тиги YouTube'дагы ютубер балдар ошондой кылганда, тиги YouTube'га да сизди көчүрүп чыгарабыз деп. Горизонтальный кылсаңыз, книжканы ачып турат, мен сизге чалайын. Сиз мага чалышыңыз керек экен, Канат байке. Мага чалсаңыз. Канат Хасанов пригласить. Мен чакырдым, сиз да байланышып көрүңүз, кетпей атат. Ошон үчүн достор, айтып атпаймынбы? Каякта ынтымак, биримдик, анан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарсак, ошондо бизге ийгиликтер келет. Анан өзүбүздүн ош жерде юридический вопросторду толугу менен вопрос чечкенге мүмкүнчүлүк болот да. Канат байке, мен сизге приглашение жөнөттүм, карасаңыз. Же сиз мага чалсаңыз. Бияктан чыкпай атасыз. Ошон үчүн биздин депутат Россиянын Госдумасына сөзсүз болуш керек, мекендештер. Ошон менен иш алып баралык. Эмне деген биздин мыкты мигрант балдар азыр Россияда, менмин деген мыкты кыргыз балдар бар, кыргызстандык балдар. Алар ушунчалык деңгээлге жеткен, бизнес болсо бизнестен, спорт болсо спорттон, саясаттан биз алсыз болуп атабыз да. Даже кээде Россияда жүргөн балдар улак өткөрүп атышпай, улак өткөргөндө деле таң калып калып атам да, булар кандай ошактан жылкыларды таап улак өткөрүп атышкандан. Канат байке, мага чалбайсызбы?
Ошон үчүн достор, көптөгөн Канат Хасановду кошо албай атам. Az балким чалып калат. Баарыбыз биримдиктүү иш кылалык. Көптөгөн дагы кыргыз балдарды уккам. Госдумада администрация президенти Россиянын ошакта эмелеринде иштейт деп, мекемелериндечи. Ошон үчүн эмнеге кыргыз бала ошончо кыргыз улуту Кыргызстандан кеткен, кош жарандуулугу бар, Мемин деген кыргыз балдар бар. Ошолордон өзүбүзгө бир депутаттар чыгырып, өзүбүздө депутаттар болуш керек. Ошо депутаттар менен иштешибиз керек. Ошон үчүн баарыңарга сунуш айтам, ошондойду ойготолук. Мынакей көп кыргыз ушундай шык тутурбайбы кыргызстандыктарчы. Любой жакка шык алып келе берет да, жабышып иштеп кете берет. Ошон үчүн биз дагы Россиядан эмки жылдары пророссийский деп этимби, властный партияларга киргизгиле, балдарды киргизип, партияга киргизип, аяктан да саясий иштерине катышыш керек. Умар, Кудай буйрса, эртең чыгарабыз, анан мага чал, сен биринчи жолу сурап калыптырсың. Илгерки кыргыздын баатырлары сураганымды берчү десе, сага бирди белек, Кудай буйрса. Ошондой достор, ошон үчүн баарыңар кубаттап иш алып баралы. Кыргызстанда азыркы саясий кырдаал, мен ошо антимонополияда орун басар болуп иштеп турганда биздин президентке айткам жакшы эле. Урматтуу президент, баа жагынан саясий баа жагынан иш чатак болот. Баа саясат, кадровый чыхарда ошолорду жакшылап караш керек деп өзүмдүн сунушумду айтып, айтканбыз. Анан кырдаал оор, мисалы үчүн Кумтөрдүн азыркы келишимине мен каршымын. Анан келечекте сот чечет. Анан каршылыкты билгиздик. ККМге да каршыбыз. Ал да эрте болчу. Билбейм, ошо президенттин жанындагы балдар эле айтты. Калпы чынбы билбейм. Эме депчи. Деги ошо Акылбек Жапаров ушул ишти кошуп атканда, ККМди киргизип атканда, президент Акылбек Жапаровдон жакшы эле сураптыр. Бул эрте эмеспи депчи. Ошондо Акылбек Жапаров жеңип кеткен дейт, эрте эмес депчи. Анан достор, биздин көбүнчө жанагы ГСМ боюнча текшергенди да көп сурап атат. Эмне текшересизби деп. Текшеребиз достор, ал дагы өзүнүн ыңгайы менен. Азыр газ текшерген дагы мерник алып атабыз. Солярканы да текшеребиз, бүт текшеребиз. Азыркы кырдаалда бензиндин арзандашы, кымбатташы бул Путиндин эле чечими. Биякта мына нефть трейлерлер балдар иштейт да, мен ушу бая иштеп атып көптөр менен таанышып. Ал азыр 30 сом болсун десе 30 сом болот. Анткени дүйнөдө нефть өтпөй атат да, орустардын. Бул ошо блок кылып эметип салган окшойт Канат байке. Мына вы можете получить этот знак. Ошо болбой атат силерге да. Өткөндө кимди да такыр кошо албай койбодум деген феноменди дагы чала албайт. Мен да чакырсам сиз кетпей атасыз. А башкалар мындай кетип атат. Ошон үчүн бензин тарабын да текшеребиз, жол тарапты да текшеребиз, колубуздан келген ыкмаларды алып. Өткөндө темир жолду да барып көрүп келдик. Темир жолду азыр балыкчы Бишкек жолун салып атыптыр. Ой, балыкчы Бишкек дедим, балыкчы Кочкор. Анан рельсалар келат эле, бетон эмеге шпалаларга отургузуп келет. Анан рельсалар бириккен жер бар го, ош жерге бияк бетине 2 жыгач, бияк бетине 2 жыгач эмелерди коет, шпалаларды коет. Аякта азыркы дүйнөлүк эмеде термитный сварка чыккан, 2 шпаланы кошкон жерин сваркалап салат, билинбейт. Ошону айтып чыксам, бүт жерге айтып жайып атып, мулда президентке жетиш керек. Уят, элестеткилейм.
балыкчы Кочкор темир жол келатып эле бетонный шпалалар анан могу рельске кошулган жерлерде төрттөн жыгат. И то сапатсыз жыгат жанагы. Шпаланы 3-4 туруп ал шпаланы 1 ай, 2 ай, 3 ай жана эмеде кармаш керек. Бассейнде де майга чылап, ушунда сапаты күчтүү болот. Жараңка да кеткен. Ошон үчүн достор, Россиядан да депутаттар чыгарабыз. Давайте жердеги жогорку кеңештин депутаттарынан да суранабыз. Азыр жогорку кеңеште мен бир 20 депутатка ишенем, жаш депутаттар бар. Ошонун арасында дагы жакшы депутаттар бар, өзүлөрү бизнес менен өсүп, өркүндөр өсүп көбөйүп келген. Ошон үчүн аларга да сунуш, келе ушул ишти ашыралык. Барган жерлерге айталык, эмне үчүн өзүбүздүн Россиядагы депутатыбыз болбошу керек. Ошончо жараны бар. Ошон үчүн ошол жака аракет кылып, балдарга дуктан берип туруп көтөрүш керек. Давайте бизде да биякта да депутат болсун. Мыкты балдар көп достор. Ошон үчүн иш алып бара берелик. Мисалы үчүн мен 6 ай мамлекеттик структурада өкмөттө иштедим да. Өкмөттө 80%, 70-80% мыкты кесипкөй балдар бар, уул кыздар иштеген. 30-20% эле жанагыдай шылуундар бар да, башына туруп алып тегереткен. Ошолордун баары тазалап туруп, жакшы балдарды алып келсек, жакшы натыйжа чыгат. Кумшекер тууралуу айта кетейин. Кумшекер күзгө чейин дагы кымбаттайт азыр алгыла. Акылбек Жапаровдун асманга мээси жетет турбайбы? Жердеги огородко мээси жетпейт экен да, мына айрым ошондо. Ошон үчүн мындай элге керектүү нерселерди бүтүрүш керек эле да. Бизге ККМдин эмне кереги бар? Мисалы үчүн бизге деген Үскөл областына 5 лыжный базанын эмне кереги бар? Өзүңөр ойлосоңор, көчө бар эми IT технологияга парк ачабыз дейт. Айылга ачылбайт да, Үскөлгө ачылбайт да. Достор, аякка барбайт. Борборго айтыш керек андай. Кремниевая долина, Россиядагы, Индиядагы эмелерде IT технология, конечно, аны ачыш керек. Эпак айттырбай ачыш керек. Бүт жерде эле кур сөз жакшылыкка алып барбайт. Акылбек Жапаров ошон үчүн стабильный отставкага кетиш керек. Достор, рахмат баарыңар укканга. Давайте ушул жөнүндө пикирлейлик, пикирлерди ойготолук дагы. Мигранттардан мыкты депутаттар чыгаралык. Силерди урматтап, Агдолтой Тукунов. Специально Канат Байкеш үчүн. Таш чекинг! Давайте.